саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин талкууга биз мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, ГКНБнын мурдагы төрагасы, генерал-лейтенант Кеңешбек Дүйшөбаевди чакырдык. Анткени бул апта, ушул апта, өткөн апта, келерки аптадагы баары 7 апрель окуясы менен байланыштуу сыяктуу болуп атат. Анткени 7 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду, жакшы жакка өзгөрдүкпү биз өлкө, же кетичиктөө барбы деген сыяктуу ушул маселе талкуулоо үчүн биз Кеңешбек Дүйшөбаевди чакырдык. Кандай деп ойлойсуз, убактылуу өкмөт ошол 10 жылдын аягында кетип калбай, дагы бир иштесе, өзгөрүүлөр азыркыдай эмес, мындан жакшыраак болот беле? Саламатсыздарбы, урматтуу телебөрүүчүлөр, мекендештер. Биринчиден мен бүгүнкү 7 апрель революция күнү менен ушу мекендештерибизди, жалпы кыргызстандыктарды бир куттуктап койсом деген тилегим бар эле. Анткени жаманбы, жакшыбы, ушу 7 жыл мурун 7 апрелде мамлекетибиздин, элибиздин башынан эң бир орчундуу окуялар өтүп, татаал өткөөл мезгил болуп, эң чоң кыйынчылыктардан өткөнбүз. Ушул кыйынчылык, кыйын мезгилде биздин мына ошол кезде 87 андан кийин жарадарлардан да кайтыш болуп, бүгүнкү күндө 100гө чукул адамдарыбыз, баатырларыбыз 100дөн ашып кетти. Мына баатырларыбыз кайтыш болуп, канча миңдеген жарандарыбыз жарадар болуп, ушул күнгө жетиш үчүн ошолор ошондой курмандыкка барышты да. Ошо кыр элибиздин, мамлекетибиздин жакшы жашоосу үчүн, келечеги үчүн деп. Бир жагынан ошол майрам деп койсок болот. Анткени бурулуш жыл болуп, жакшы жакка үмүт кылып кадам шилтедик. Экинчи жагынан, конечно, трагедиялуу күн. Анткени жана канча баатырларыбыз шейит кетип, канча миңдеген мекендештерибиз жарадар болуп, ошонун баасы абдан чоңго турду да. Ошондуктан бүгүнкү күн биздин мамлекет үчүн бир жагынан майрам, революция күнү болсо, экинчи жагынан албетте бая эстеп сабак ала турган бир кайгылуу нерсе, сабак алчу нерсе деп койсок болот. Албетте ошол мына 7 апрелдеги окуялардан кийин мамлекетибиз, тарыхыбыздын жүрүшү кескин бурулуп, убактылуу өкмөт бийликке келди. Эми албетте ошо мезгилде убактылуу өкмөттүн келиши, ошондой чоң иштерди жасашы абдан керек болчу. Убактылуу өкмөт өзүнүн мойнуна жүктөлгөн тарыхый миссияны аткарды го деп ойлойм. Анткени айла жок калганда башка жол жок болуп туңгуюкка баратканбыз да. Анткени ошондо мына жалпы элибиз нааразы болуп, экономикалык жактан да, саясий жактан да, коомчулук жагдайда да абдан курч жагдайлар түзүлүп, кагылышууга барып, ошондой жол туңгуюкка же болбосо өз ара чабышка, согушка баратканда мына революция болуп, убактылуу өкмөт бийликке келди дагы, ошол жерден бурулуш жасап, элге үмүт берди. Ушу өзүбүздүн жашообузду жакшы жакка бурсак болот, баардык өзүбүздүн колубузда да. Ошондо кандай гана ызычуулар, чабышуулар болгон жок. Күнүгө митингдер, күнүгө коомдук массалык башаламандыктар, жерлерди басып алуу, бийлик органдарынын имараттарын басып алуу, жана стратегиялык башка бир пайда алып келе турган нерселерди басып алууга канча аракеттер болуп атты. Ошондон тартып биз 7 апрелден тартып аябай күчөтүлгөн, аябай бир чок баскан ситуацияда иштеп, мына абдан чоң бир иш-чараларды жазадык десек болот. Биринчиден ал жана башаламандык болуп, ызычуу болуп аткан массалык коогалаңдардын баарын басып аттык. Анда ошондой жагдайда жаңы конституциялык кеңешме түзүлүп, ошол конституциянын проектисин иштеп чыгып, конституцияны ошо референдумга болуп, кыска убакыттын ичинде референдумга коюп, референдумду өткөзгөнгө жетиштик. Ошо референдумдун астында ошо биздин жакшы жакка бурулуп, жакшы жашообузга, жакшы мыйзамдуулукту түзүүбүзгө каршы болгон күчтөрдүн эң чоң чабуулуна калдык. Ал болсо жана кайгылуу июнь окуялары. Бирок ошого карабай, ошо июндагы коогалаңды дагы басып тынчытканга жетишип, андан кийин дароо эле референдумду өткөзүп, референдум өткөзгөндөн кийин анан мына парламенттик шайлоону өткөзүп, парламенттик шайлоо өткөзгөндөн кийин парламент түзүлүп, парламент аркылуу жаңы өкмөт түзүлүп, анан баардык болгон иштердин баары мыйзамдуу талаага келип, мыйзамдуу, легитимдүү бир багытка түшкөнгө мүмкүнчүлүктөрдүн баары түзүлдү. Ошондо бийликтин баардык бутактары түзүлгөндөн кийин аткаруу бийлиги, сот бийлиги,
мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан ошо референдум негизинде Россакын Отунбаева өткөн мезгилдин президенти болуп дайындалды да. Анан ошондо мына президент да бар, аткаруу бийлиги, өкмөт, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, парламент түзүлүп, андан кийинки кадам президенттик шайлоого барууга толук шарт түзүлдү. Ошондо мына ызычуудан мыйзамсыз, легитимсиз кетип бараткан жактан биз бурулуп, тарыхый жагдайдын баарын туура жолго багыттап, мына жакшынакай өбүсүүгө негиз, фундамент курдук да. Ошонун негизинде анан кийинки жылы мына парламент президенттик шайлоону өткөзүп, анан кийин Атамбаевди президенттик кылып шайлоого жетишип, толук ойдон мына бийлик бутактарынын баардыгын, мамлекеттик бийлик органдарынын жетекчилеринин баардыгын ордорду менен шайлап анга жетишип, анан кийин мына бүткүл дүйнөгө көргөздүк. Эгерде биз кыргыз эли акыйкатсыз, мыйзамсыз, тескери кеткен бийликти оңдоп түз жолго кое аларыбызды көргөздүк. Ошонун негизинде мына жакшы сабак кылдык десек да болот да. Ал эми балким үлгү мисалдагы сабак десек да болот. Ал эми башка өлкөлөрдү мен айткым келбейт, өзүбүздүн элге, өзүбүздүн жетекчилерге деп койсом болот да. Ошондуктан мына эки жолу болгон чоң революция, чоң сабак бул биздин жетекчилерге келечекке боло турган чоң сабагы, эч качан аны унутпашы керек. Анткени кыргыз эли өзү чыдамкай, ичи кенен, жакшы эл. Анан кийин калыстык кандай мындай болуп атса дегенде эми койчу кичине бара-бара оңолор деп чыдап антип кете бериши мүмкүн. Бирок кандайдыр бир чекке жеткенде айткандай болду, токтот деп ошо ар бир жетекчи болобу же башка бир нерсе болобу ордуна коюп коюуга кудурети жетет. Элдин кудурети жетет. Аны эки жолку өткөн жана сабак дейишпи, үлгү дейишпи, буга күбө. Ал эми жана сиздин берген сурооңуз боюнча мына биз убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү апрелде келип, анан жана референдумду өткөзүп, көндөн кийин мына ошол убакыттан кийин убактылуу өкмөт өзүнүн миссиясы аткандыгы жарыяланып, июлда. Анан кийин техникалык өкмөт түзүлүп, ал болсо парламенттик шайлоонун даярдыгын көрө баштады. Мына апрель, май, июнь деп мына 3 айга жетпеген 3 айдын тегерегинде ушундай чоң иштер жасалды. Андан кийин мына техникалык өкмөт түзүлүп, анан парламент түзүлүп, анан президент шайланып эле, анан кийин мыйзамдуу жолго кетпедикпи? Ошондо биздин оюбуз боюнча канчалык тез мыйзамдуу конституциялык талаага кирсек, ошончолук жакшы болот деген баарыбыз ниет кылганбыз. Ошол аткарылды. Анан албетте эми азыр мына андан бери 6-7 жыл өткөндөн кийин анан мындай кылса болот эле, тигиндей кылса болот эле деп орус туугандар айткандай задним умом все умные. Вот. А эгерде ошол кезде ушундай бир терс иштер келечекте болуп кетерин билсек, анда албетте мындай болуп калышы мүмкүн, тигиндей болуп калышы мүмкүн деп тосуп коет элек да. Бирок биз бир команда болсок, баарыбыз башыбызды сайып коюп, төбөкелге барып, бир режимди кулатсак, анан өзүбүз менен команда менен убактылуу өкмөт болуп келип ошо жанагындай чоң иштердин баарын жасап жакшы багытка баратсак, албетте бири-бирибизге ишенип, толук ишенип, анан кийин кеттик да. Анан кийин баягы убактысы келгенде улам бирибиз кызматтан кетип, антип минтип отуруп, бирөөлөрүбүз депутаттыкка кеттик, кээ бирлерибиз жумушсуз калдык, кээ бирлерибиз президенттик шайлоого чейин иштеп барып, анан кийин кеттик. Анан биз болсо ошо күрөшкө бел байлап киргенде, мен кызмат үчүн, же байлык үчүн, жана дагы бир өзүмдүн бир кызыкчылыгым үчүн деп эмес. Мамлекетибиздин эртеңки күнү кандай болот? Эл кандай болот? Биз өзүбүздөн кийинки келаткан урпактарга эмнени калтырабыз? Ата бабабыздан калган жакшы баалуулуктарды, акыйкаттыкты, калыстыкты, нарыктуулукту, барктуулукту калтырабызбы? Же болбосо коррупцияланган, элдин рызкысы баары таланган, сатылган нерсени калтырабызбы деп ой менен жетеленип, ошонун аркасы менен күрөшкө чыктык да. Анан ошондо ошондой жакшы ниет менен баргандан кийин, анан кийин барып ал эми аткарылды, эми мен дагы отура беришим керек деген эмес. Мен өзүмдүн миссиямды, Кудайдан болобу, тарыхтан болобу, элден болобу келген миссиямды аткардым. Эми аткаргандан кийин эми кийинкилерге жол берели деп акырын өзүбүз айткандай баягы калып кете бердик да. Кете бердик.
Анан албетте анан кийин биз ошондо өткөрүп берип атканда жакшы ниет менен калтырып кеттик. Эми бизден кийин келген жетекчилер кандай колдонуп, кандай багытка алып кетти, эми алар элдин астында, тарыхтын астында, убакыттын астында өзүлөрү жооп берет да. Албетте балким убактылуу өкмөттүн баягы иштөө процесси көбүрөөк болсо, узагыраак болсо, балким жакшы иштер дагы мындан да көбүрөөк болмок. Балким кээ бир адамдарыбыздын жүз ачылып, иш жөндөмү ачылып, кесипкөйлүгү билинип, ошондой эле буга ишенип жүрсөк мындай экен, тигиндей экен деп тазаланууга мүмкүн болгондур. Бирок биз абдан кыска убакытта иштеп бирибизди толук билгенге балким билбей калып, анан кийин баягы ишенчектикке алдырып койдукпу, же эмне кылып койдук. Эми анын баары өткөн иш да. Эми азыр артты кылчай эле минтсек тигинтсек болмок экен деп саныбызды чаап эле кайгыра бергенде эмне. Андан көрө эртеңки күнүбүз кандай болот деп ошо жакшылыкка үмүт кылып, ошол жака умтулалы. Ошол кезде 3 айдын ичинде ар бир чечимди убактылуу өкмөт чогулуп, талкуулап, кеңешип, анан чыгарчу, туурабы? Туура. Ошондой. Кандай болуп кетти? Андан кийин мына эч кандай андай нерселер жыйындар болбой эле бир жерде чечим кабыл алынат, андан кийин аны жөн эле аткарасыңар деп. Аткаргысы келбегендерди алдын ала тазалап, алып салып, ошол орундарга сөзсүз ошо жетекчинин, жогорку жетекчинин айтканын аткара турган адамдардын баарын тизип алып, айланасын бар, парламентте да башка. Андан кийин уже эмнени айтса дагы ошону айта берет. Ушундай нерселерди сиз жана айта кеттиңиз. 3 айдын ичинде мындай билбей калдык, ким эмнеге жөндөмдүү экен деп такыр билинген эмес беле ал кезде? Эми мисалы убактылуу өкмөт түзүлгөндө 14 адамдан болуп түзүлгөн. Төрагасы Роза Яковлевна Отунбаева, биринчи орун басары Алмаз Шершенич Атамбаев, андан вице-премьерлер болуп, же болбосо баягы убактылуу өкмөттүн орун басарларынан болуп Темир Садиев, Өмүрбек Текебаев, Азымбек Бекназаров шайланышкан. Алар ар бирисинин өзүнүн багыты бар болчу. Мисалы негизинен президенттин анан жана жогорку кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп көбүрөөк Отунбаева болду. Ал эми өкмөттүн экономикалык, финансылык, чарбалык маселелердин баары кармаган Атамбаев болду. Өмүрбек Текебаев болсо конституциялык реформа менен алектенди. Бекназаров болсо сот, прокуратура, укук коргоо органдарын карап курировать этти. Финанс маселелери боюнча Сариев карады. Алар баягы убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басарлары болуп, ошолор жетекчилик кылып, ошо 5 киши башыбызда турду, калгандарыбыз мүчөлөр болуп иштедик да. Ар кимдин өзүнүн багыты бар, ошол багытка жоопкер. Анан ал ошол жана эң кыйын мезгилде убактылуу өкмөттүн бардыгы өзүнө коюлган милдеттердин баарын так туура аткарды десем мен жаңылбайм. Анткени негизинен туура аткарды десем жаңылбайм. Анткени биз ошол кезде түзүлүп аткан татаал кырдаалдардын баардыгынан чыктык да. Анан легитимдүү талаага келдик да. Анан ошол мезгилде ар ким өзүнүн ишине жооп берип, керт башы менен жооп берип жүрдү дагы, анан ката кетирсе ошону жазаганга, эме жооп бергенге да даяр болуп жүрдү да. Ошол кезде ушундай система болуп иштеп, ошол аркылуу биз жакшы ийгиликтерге жетип, президенттикти Роза Исаковна Отунбаева Атамбаевга жакшынакай өткөрүп берди. Баары жакшы бүттү. Анан биз ал бүткөндөн кийин анан кээ бир өкмөт мүчөлөрү, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү депутаттыкка кетти, кээ бирлер кызматсыз калды, кээ бирлер дагы өз иштери менен алектенип баары кетти да. Анан эми депутат болуп, бийликке калып, мыйзам чыгаруу палатасына барып, жогорку кеңешке барып, парламентке барып, анан кийин бийликте аралашып жүргөндөр жөнүндө айтса, эми ал көбүрөөк сөз болуш керек. Эми алардан сураса болот. Анан биз болсо бийликтен кеткенден кийин, анан бийликтин механизми кандай түзүлүп калды, ким кандай аны өзүнө ылайыктадыбы, же өзүнүн партиясынын кызыкчылыгына ылайыктадыбы, же кандай багытка бурду, аны биз жооп беришибиз кыйын го деп ойлойм да. Бирок бүгүнкү күнгө түзүлгөн жагдайды карап койсок кандай болот?
мына бүгүнкү күндө мына 7 апрель 2017 жыл революция болгондон туура 7 жыл өттү. Ошондо биз 7 жыл мурун парламенттик системаны киргизебиз, конституцияны кабыл алабыз, баардык бийлик бутактарын шайлайбыз дегенбиз, анын баарын аткардык дагы. Анан кийин жогорку кеңешке өткөн партиялар бийликтин бутактарын туура бөлүштүрүп, ошолор башкарып, ошо тең салмактуулукту, калыстуулукту сактап, мындан ары бийликти алып кетип, элди башкарып, мамлекетти гүлдөткөнгө аракет кылды дегенбиз. А бүгүнкү күндө биз кандай картинаны көрүп атабыз? Мамлекет башчысы, спикер, аткаруу бийлиги, сот бийлиги, укук коргоо органдарынын жетекчилеринин баардыгы, финансылык, фискалдык жетекчиликтер, министерство ведомстволордун жетекчилеринин баардыгы бир партиядан. Мэр. Жергиликтүү бийликти да айтсак болот да, жергиликтүү бийлик болгон мэрлер, акимдер, губернаторлор, алардын баары кайсы партиядан шайланып атат, же болбосо кимдин макулдугу менен дайындалып атат, кандай шарт менен. Анын баарын көрүп атпайбызбы да. Анан бүгүнкү күндө мен таң калып калсам туура эле болот го деп ойлойм да. Биз эмне үчүн күрөштүк? Парламенттик деп күрөштүк. А парламентибиз кайда? Парламенттин күнү кайда? Анын салмагы кайда? Позициясы кайда? Угулбайт, билинбейт. Эмне үчүн бүгүн бир эле партия баардыгын жетектеп, баардыгын тескеп, баардыгын бир катарга тизип атат. Айткан, жазаган, бир каршы сөз айтсаң, жооп бересиң, соттолосуң, же дагы бир нерсе болосуң. Биз ушул үчүн күрөштүк беле, ушуга биз умтулдук беле, элдин күткөнү, каалаганы, элдин келечеги, элдин үмүтү ушул беле. Мен ойлойм андай эмес. Биз бул тарыхты же бул жолду 2 жолу басканбыз. Эми кайра эмне 3-чү жолу басабызбы? Ошо эмне үчүн кайталанат каталар? Эмне үчүн кайталанат? Мына азыркы ажабыздын убагында абдан жакшы айткан уламышы бар эмес беле, ажыдар жөнүндө. Эми мындан деле угатып эле баары тажап бүтсө керек. Бирок эмне үчүн кайрадан эле ошоки жашоо турмуш эмне үчүн кайталанып, баягы эле таскейпибизди кийип аткандайбыз? Анткени көрсө биз баягы улам эле системаны мына 2 жолу революция болгондо эле улам эле системаны алмаштырабыз деп киребиз дагы эле баягы кайтып келип ажыдардын системасына кирип калат экенбиз. Эмне үчүн? Анткени ажыдардан сактоочу бизде механизм жок экен, курал жок экен. Бүгүнкү күндө биз ошоки ажыдардан сактоочу курал деп эмнени көрөбүз? Биз мына 10-жылы революциянын астында улутчул мекенчил күчтөр биригип, мына кыргыздын 3 канатын бириктирип, кыргыз эл биримдигинен кыймылды түзүп, абдан чоң деңгээлге чыгып, ошондогу бийлик башындагылар Бакиев башпалуу баардыгы сезип, билип, биз менен сүйлөшүп, акылдашып калган. Анан ошондо баягы эсиңиздедир, 23-24 мартта курултай деп Бакиев чоң курултай чыгылды. Ошорекиге биздин чакырып эмет экен, катышууга чакырып, ошо кызматташтууга чакырганда, жок биз болсо принципиалдуу көз карашыбызда баягы күн тартибин карагандан кийин биз муну кабыл албайбыз, бул болбойт, бул анык элдик курултай эмес, бул дежурный курултай, дежурный адамдардан турган курултай, бийликтин камчысын чапкан, айткандай кылган, кыл дегенин кылган, кошомат кылган, эметип калган курултай, биз буга катыша албайбыз деп баштатканбыз. Вот анан ошондо ошоки курултайды вот механизм кылып киргизишибиз керек экен. Ал элдик конституцияга элдик бийлик ошо курултайдын колунда болуп, курултай президенттен дагы, өкмөттөн дагы, жогорку кеңештен дагы, сот прокурорлордон да сурай турган, алар жыл сайын анын астына келип отчет бере турган, ошолордун баасын ала турган, жакшы иштеп атса иштей берип, иштей албай атат, тата албайт десе, ошо элдик курултайдын айтканы менен кетип калган ошондой бир механизм болуш керек экен. Бирок анан курултай жөнүндө киргизе калбай, а именно ошолоркини курултайды конституцияга киргизиш керек экен. Конституция өзүнчө бир бөлүк болуп, ошондо албетте МБК-чыкысын баарын жасыш мүмкүн эмес, бирок негизги принциптерин, иштөө принциптерин, тандоо принциптерин, анын башкы максаттарын, ошолордун баарын конституцияга киргизип туруп,
Анан кийин берене бар да конституцияда. Анда бир эле берене бар, эми курултай чогултса болот деген эле жалпы эле берене. Анда бүгүнкү күндө айтып атышпайбы, мына ошол эки беренеге таянып туруп ошондой кылыш керек деп. Бирок ал кезектеги эле баягы жизуну курултайга, жизуну механизмге баягы бийликтин камчысын чапкан, айтканын кылгандай механизм менен аткарылып калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз бул курултай системасын киргизиш үчүн улуттук курултайды иштеп чыгып, улуттук курултайда эми улуттук конституцияны иштеп чыгып, ошону өзүбүздүн ата бабабыздан калган эң маанилүү баалуулуктардын баарын ошол жакка киргизип, албетте баягы илгеркидей эмес, азыркы жашоо турмуштун заманбап эмелерине, таламдарына ылайыктап туруп, ошо келечегибизде иштей тургандай кылып, ошондой улуттук конституцияны иштеп чыгып, ошону өзөгү кылып элдик курултайды киргизишибиз керек. Ошондо гана бизде президенттерибиз ажыдаарга айланбайт. Өкмөттөгүлөрүбүз болсо үнү чыкпаган, айтканды кылган, эметкен бир аткаруу бийлик эмес. Элдин астында жооп бере турган, элдин мүдөөсүн чече турган, ого атын жашоо турмушун оңдой турган органга айланат. Бүгүнкү күндөгүдөй олигархтык парламент болбой, элдин кызматын кыла турган, элдин астында бар жооп бере турган парламентарилер келет. Ошондо акчага сатылбай, же бирөө бийликтин айтканынан коркпой, айтканын баарын жазаган, мыйзамсыз иштердин баарын мыйзамдаштырган сот органдары да болбой калат. Ошондо анык генералдык прокуратура мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн камсыз кылып, ошонун баарын кыңк эттирбей, баардык мыйзам менен жашоого карап турган бир органга айланат. Анан ошолордун баарын карап турган курултай институтун ошону киргизсек, ошонун баары оңдосо болот деген биз ойдобуз да, ниеттебиз. Бүгүнкү күндө улутчул мекенчил күчтөр ушул багытта көп иштерди пландаштырып иштегенге аракет кылып атат. Албетте биз жалгыз эле улуттук мекенчил багытта жүргөн адамдар, күчтөр аракет кыла берсек эч нерсе чыкпайт. Аткарганга кыйын. Ошондуктан биздин коомубуздагы, элибизде болгон ушу күчтөр жашоо турмушту оңдогонго, бир тазалык, акыйкаттык келсин деген күчтөр биригип ынтымакка келип аракет кылсак, андан сөзсүз бир майнап чыгат деп мен ойлойм. Мүмкүн эми бул келечектин иши кандай болуп өзгөрөт? Конституция ойдо жок жерден өзгөрүп кетти. Ошону менен байланыштуу убактылуу өкмөткө жана Роза Отунбаева каршы да аракеттер көрүлүп кетпеди. Анткени июндун аягында, июлда конституцияны өзгөртөбүз деген демилге чыгып, жанагы мыйзам долбоору даярдалып кетти. Анан убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрү бар эмес 14 дедиңер, 14-тün ичинен 8-и кол койду го, 8 айткан. Ошондон кийин анан 31 августта катуу сөз айтылды да Атамбаевдин атынан. Анан ошондон кийин убактылуу өкмөт мындай бир аракет көрүп, мындай болбойт дегендей бир нерсе жазалдыбы? Мурдагы ошол 8 өңөрдүн ичинен же башкалар да кошулабы? Беркилердин экөө өкмөттө да, Иса Өмөркулов менен Атамбаев. Башкалар да кичине мындай нейтралдуу болгон сыяктуу болуп атат. Ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, мурдагы мүчөлөрү ошол июлдагы жанагы сөздөрдөн кийин бир мындай чогулуп, талкуулап, же мындай болбойт деген бир сөзүңөрдү айтып, же жеткире алдыңарбы? Эми өзүңүздөр билесиздер, биз ушул баягы референдум өткөрүлсүн деген инициатива чыкканда эле биз өзүбүздүн позициябызды Атамбаевга жеткизгенге аракет кылдык. Жолугалы, сүйлөшөлү, акылдашалы. Анткени биз мына улам эле келген президент өзү каалаганда конституцияны өзгөртө бербесин деп бир 10 жылдык мораторий кабыл албадык беле. Атайын ошону киргизгенбиз да. Эми 3 жылда эмне өзгөрүп кетет? Андан көрө ошонун баарын иштеп чыгып, ушундай инициатива болсо, келиңиздер ошону акылдашып туруп, бир мыйзамдуу жолун таап, өз убактысында баарын жакшынакай кылып кабыл алалы. Ошо өткөн кеткен сабактардын баарын эске алып дегенбиз да. Бирок биздин үнүбүз угулган жок. Андан кийин биз Роза Сакунова айттык, сиз өзүңүз жакыныраак жашайсыз. Ошол жерде өзүңүз жолукканга аракет кылып, ошо биздин позициябызды жеткизсеңиз, бир жолугуп сүйлөшүп акылдашалы беле. Жаманбызбы, жакшыбызбы, биз бир команда болдук да. Азбы, көппү, Атамбаевдин бийликке келип президент болуп отурушуна биз да салым коштук да. Эми биздин үнүбүздү, биздин позициябызды бир эсепке алышы керек го деп ойлойбуз го деп деме кылдык да. Бирок бизге баардык жол, баардык тараптан жабылып калды да. Ошондон кийин анан биз жанагындай
жанагындай билдирүү менен чыкканга аргасыз болдук. Эми албетте кабыл албай койгон. Кабыл алган жок, жолуккан да жок, уккан да жок, сүйлөшкөн да жок да. Анан кийин жанагындай заявление менен чыккандан кийин 31-августан кийин башыбыздан ылдый бир нерсе төгүлбөдүбү. Анан кийин эми андан кийин деле биз бир топ өзүбүздүн баягы позицияларыбызды көп учурларда айтып неметип аттык. Албетте эми тарыхый мезгилди дагы кабыл алыш керек да. Анткени биз учурунда бир команда болуп өзүбүздүн миссиябызды аткарып анан тарап кеткенбиз да. Анан кийин эми ушу мындай ситуация болгондон кийин анан баарыбыз болбосок да мына жарымыбыздан көбүбүз жолугуп өзүбүздүн позициябызды айттык да, билгичтик да. Вот элге да жетти, коомчулукка жетти, мамлекеттин башчылыгына да жетти да. Анан кийин биз ойлодук эле, эми баары бир угулбаса дагы мына өзүнүн каалагандай кылып конституцияны өзгөртүп алды. Мен бүгүнкү күндө айтылып аткан жана курултай системасына кайрылыш керек, ошону өркүндөтүш керек дегенге көп ишене бербей турам. Эмне үчүн? Анткени эгерде ушул курултай керек деген чын ниет болсо, анда жанагы референдум өткөрүлүп атканда ошол экинин принциптерин, максаттарын тактаганда бир кошумчалар кирип калса, курултайдын позициясын күчөтүү боюнча ошо өзгөрүүгө анча мынча болсо да кирип калсам да ишенсе болот эле. Эмне үчүн мындан жарым жыл мурун ошо референдумду өткөрүүдө курултай жөнүндө эч сөз болбойт, эч нерсе кереги жок болуп эле четте калды эле. Анан кийин баары каалагандай конституция кабыл алынгандан кийин анан бүгүнкү күндө мына эми курултай керек деп атат. Анан курултай керек болгондо дагы конъюнктура болуп калат. Вот ошондой деп койсок да болот да. Анан карап көрсөңүз, анан курултайды мүчөлөрү ким, кандай принципте чогулат дегенде карап көрсөңүз да жергиликтүү депутаттардан, мэрлерден, акимдерден жана башка деп жергиликтүү жанагы жетекчилерден болуп атат да. Алар болсо бүгүнкү күндө кимдер? Биринчи кезекте бийликтин камчысын чапкан, кызматын кылган, айтканын жасаган, эметип аткан адамдар болуп атпайбы? Анан карасак анан ким кандай курултай болот? Элдин үнүн өйдөгөстө жеткизген курултай болобу, же жогору жактагылардын каалаганын ылдый жакка таңуулап ушуну жасайсың деген курултай болобу? Кандай курултай болот? Буга кантип ишенебиз? Ошондуктан бул учур көп күмөндү жаратып атат да. Эгерде бул күмөндү жараткан учурлар болбосо, анда чыгаргыла дагы, ой максаттардын баарын жайгыла, элге чыгаргыла, бүт баарын талкуулайлы. Анан элдин талкуусун эметип, бүгүнкү күндө мына курултайдын закону боюнча дагы мыйзам жогорку кеңешке киргизилип, кайра чакыртылып алып, ошол жакта бир проект жатат. Элдин колунда, мекенчил багытта жүргөн күчтөрдүн колунда бир 10-15 проекти бар, мыйзамдын проектиси бар, улуттук конституциянын проектиси бар. Ошолордун баарын чыгарып туруп талкуулайлы дагы эң жакшы жерлерин алып туруп анан кийин кабыл алып иштетпейлиби? Бул чоң иш. Анан кийин керек учурда өзүнүн каалаган таңуулап мындай нерселердин баарын унутта калтырып, анан кийин бир ушу керек болуп калганда кайра чыгара калып анан монтей эл деп элдин оозуна упчу салгандай кылып алдаган бул туура эмес го деп ойлойм да. Айныма сыяктуу да. А вот мына акыркы окуялар менен байланыштуу Текебаевдин камалышы, Садыр Жапаровдун жанагыдай болуп, ада камалып анан кан чыгып кетти, туурабы? Канча маалымат каражаттарына исктерди берип атат, доо арыздарды, жана башкаларды, жана 2 митинг болду. Бир митинг жана Садыр Жапаровдун байланыштуу 25-март күнү, 18-март күнү жанагы сөз эркиндигин коргоо боюнча, колдоо боюнча марш болду. Ушулар боюнча чогулуп бир талкууладыңарбы? Мурдагы убактылуу өкмөт бир мындай бир билдирүү кылыппы же бир мындай башка бир нерселерди? Жок, биз убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөлөрү бул ситуацияларды атайын чогулуп талкуулаган жокпуз. Аны талкуулаганга дагы мен мондай өзгөчө актуалдуулукту көрбөй турам. Анткени жанагы ата мекендин тегерегинде болгон ситуация болобу, Садыр Жапаров боюнча болобу, журналисттер боюнча болобу, анын баары коомчулукка белгилүү болгон абдан курч маселелердин бири дагы. Алар жөнүндө көп ойлор, көп талкуулар алынып, айтылып, анан коомчулукка жалпы белгилүү болуп атат да. Анан мен ойлойм да, бирок убактылуу өкмөт азыр чогулушу керек деген менин өзүмдүн позициям бар да. Анткени биз жоопкерчиликти алган нерсе
тажрыйба азыр жок, коопчулук биздин жоопкерчиликте алган нерсе баягы биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калалы, элдин эртеңки келечегин өсүш үчүн бир фундамент түзөлү, жакшы улуттун, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына жооп берген конституциянын кабыл алуу, ошолордун баары чогултулган баалуулуктардын баары бүгүнкү күндө кандайдыр бир өзүнүн таянычтарын жоготуп, мындай ооп бараткансыйт да. Ошондуктан биздин жоопкерчилигибиз бул учурда кайра көтөрүлүп өйдө чыгышы керек го деп ойлойм да. Анткени биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз Атамбаев кандай жоопкерчилик алса, биздер ошондой жоопкерчилик алганбыз да. Анан бүгүнкү күндө Атамбаев кандай жооп берсе, эртеңки күнү элде бизден да сурашы керек да. Силер жоопкерчиликти албадыңар беле? Антыңарды бербедиңер беле? Атамбаевди силер алып келбедиңер беле деп бизди көзгө чукса, биз эмне деп айтышыбыз керек? Ошондуктан бул жерде биз өзүбүздүн позициябызды айтып билгизишибиз керек го деген мен өзүмдүн жеке позициям бар да. Анан кийин жанагы камалган эмелери боюнча, жана кылмыш иштери боюнча неме болуп атат да, көп талкуу, курч маселе болуп атпайбы? Мен бир нерсени бир жагынан таң калтырат, бир жагынан мени өкүндүрөт да. Ушул эң курч маселелерде биринчилерден болуп, мамлекеттин башчысы Иса Өмүркулов айткандай журт атасы, мамлекет башчысы өзүнүн позициясын айтып атат да, то есть фронттун астына чыгып, мына момдай деп атат. Менин оюмча, баягы классикалык юстициянын, прикладной юстициянын, негизги юстициянын көз карашы боюнча мамлекет башчысы, журт атасы эч качан андай сөздөрдү айтпаш керек. Анткени ал өзүнүн сөзү менен башкаларга укуктук баа берип, алардын жазгандарын, айткандарына кандайдыр бир форма кийгизип атат да. Анан кийин таңуулап атат. Таңуулап айтып атат ошону коомчулукка да. Анан кийин анын дайындоосу ага көз каранды болгон бийлик органдары, биринчи кезекте прокуратура, сот, МВД, ГКМБ немелердин баары президент айтып атса, анын айтканын аткарбаганга чамасы жок да. Каалайбы, каалабайбы аткарганга милдеттүү да. Ошондуктан ал өзү багытты көргөзүп, бүт баарын көргөзүп туруп, анан кийин жазайсыңар дегендей көргөзгөндөй болуп мага сезилет да. А эгерде укук коргоо органдары, сот органдары жанагы күнөөлүү болгон адамдардын баарын соттойбу, күнөөсүн көргөзө, антебинте эметип атса, президент акыйкат бир инстанция болуп, өз жактан жогору карап туруп, калыстыкты камсыз кылган орган сыяктуу өзүнүн позициясы билгизсе, ошондо эл калыстыкка ишенет эле да. Ошондо президент билбей калган турбайбы? Бул ГКМБ же МВД ошо билгенин кылып аткан турбайбы? Ошон үчүн буларды мына жообун тартам, акыйкаттыкты камсыз кылам деп айтып атпайбы деп ошондо президентке ишенет эле да. Президент өзү чыгып алып сасык деп атса, мародер деп атса, ит деп атса, уур деп атса, паракор деп атса, дагы башка деп неметип атса, анан кийин анан ошо жанагы ага баш ийген бийлик, коопсуздук, ички иштер органдардын баары жанталашып айтканын жазап атса, эл калыстыкты кайдан издейт? Акыйкатты кайдан келет? Ел ошо карайлап, ошону акыйкат органды көрө албай калып атпайбы? Негизи бул президент болуш керек эле да. Ошондуктан мен ойлойт элем да, каалайт элем, Атамбаев ушундай нерселерден өйдө жогору туруп, ушунун баарын өзүнөн илинген, байланган нерселердин баарын чечип таштап, таза, акыйкат бир инстанция айланса абдан жакшы болот эле да. Ошондо баардык ишенип, анда туура болот дегенге бир үмүт пайда болот эле да. Бүгүнкү күндө андай үмүт жок. Рахмат, биздин убактыңар бүтүп калды деп айтып атышат. Улар келип айтып бергениңиз үчүн жана курултай жөнүндө. Эми ал аябай чоң иш го, бир нече жылды ала турган, бирок бийлик азыр чын эле жанагыдай билгенин кылган сыяктуу болуп кетти. Жакшы талкуу келип бергениңиз үчүн рахмат. Биз 7 апрель окуясынын 7 жылдыгына байланыштуу талкууга мурдагы ГКМБнын төрагасы, мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү генерал-лейтенант Кеңешбек Дүйшөбаев менен маек курдук. Саламатсыздар.